Чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам 29 февралдагы парламенттин тармактык комитетинин мүчөлөрү катышкан коомдук талкуудан кийин кайрадан көпчүлүктүн көңүл борборуна чыкты. Бир катар өкмөттүк эмес уюмдар Жогорку кеңешти аталган мыйзамды кабыл албоого чакырышууда. Сиздин канал НТСтин түз эфиринде кайчы пикир берүүсү. Менин аты жөнүм Мирбек Айтикеев. Саламатсыздарбы? Студиянын бүгүнкү коноктору Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты, аталган мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Нуркамил Мадалиев жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун төрайымы Төлөкан Исмаилова. Саламатсыздарбы? Урматтуу коноктор, талкууну баштаардын алдында бир нерсени айтып коюуну туура көрүп турам. Биздин телеканал жеке мен өзүм бул аталган мыйзам долбооруна эч кандай мындай кызыктар тарап эмеспиз. Ошондуктан түз суроолорго түз жооп берүүгө чакырабыз. Андан тышкары, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерди бүгүнкү талкууланып жаткан тема боюнча экранга чыккан суроого же болбосо чет элдик агент жөнүндөгү мыйзам долбоору керекпи деген суроого өзүңүздүн ой пикириңизди билдирсеңиз болот. Ал үчүн 4405 кыска номери иштеп жатат. Эгерде макул болсоңуз 1, эгерде каршы болсоңуз 2 деген номерлер аркылуу өзүңүздүн СМС билдирүүңүздү жөнөтсөңүз болот. Андан тышкары 0312 57 77 97 номери аркылуу дагы телефон чалып өзүңүздүн пикириңизди, суроо сунушуңузду берсеңиз болот. Алгачкы суроо Нуркалим мырза сизден башталат. Аталган мыйзам долбоору 2014-жылы парламентке киргизилген. Ошондуктан мындай 2 жыл өттү арадан, айрым жерлери мындай унутта калды дегендей. Кыскача ток этер жеринен айтып берсеңиз, ал мыйзамда эмнелер камтылган? Бул мыйзам өзү сиз азыр айткандай эл оозунда ошо чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам деп аталып калды да. Өзү юридикалык аталышы бул коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү да. Бул мыйзам, иштеп аткан мыйзам, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам 1999-жылы кабыл алынган. Ошол жерде эми жалпысынан алганда бул коммерциялык эмес уюмдардын ичинде биз азыр эл оозунда айтылгандай бейөкмөт уюмдардын иш аракеттери дагы жөнгө салынган да. Эми 99-жылдан бери биздин турмушта көп өзгөрүүлөр болду, биздин түшүнүктөрүбүз өзгөрдү. Биз ошол жерге 1-2 өзгөрүү толуктоолорду киргизип атабыз. Мунун негизги маңызы чет элден акча алып каржыланып, анан ушул биздин Кыргызстанда иштеген уюмдарга өзүнчө бир статус берүү. Бул чет элдик коммерциялык эмес уюм деген. Андан кийин алардын жоопкерчилигин биздин мамлекеттин алдындагы кандайдыр бир деңгээлдеги жоопкерчилик дегенде эми кандай жоопкерчилик? Бир мындай милдеттенмелерин тактап коюу максатында болгон да. Ошолордун иш аракеттеринин ачык жана айкындуулугун камсыз кылуу, ошол механизмдерин түзүү. Төлөкан айым, сиз аталган мыйзам долбоорго каршы чыккандардын бирисиз. Ал тургай ушул мыйзам долбоорунун авторлорун дагы сотко берериңизди билдирдиңиз. Ага эмне себеп болуп атат? Эми биринчиден биз ошо эгемендүүлүк алгандан бери 1999-жылы ошол мыйзамды өткөргөнгө ушул укук деген юридикалык уюм, Мербуль интербилим борбору жана 78 форум мамлекеттик эмес уюмдардын волонтердук деңгээлинде ушул кирбенден баштап, анткени ушул биз мамлекеттик эмес уюмдар эмне, жакырчылыктан кандай чыгабыз, конституциялык ошол эң негизги беренени адамдар катышып чечимдерге жана өкмөттү эле карабай ушул жергиликтүү жана улуттук проблемаларды чечет деген мааниде кабыл алганбыз жана бизге өкүнүчтүү нерсе. Анткени мырза депутат Шыкмаматов айткандан кийин бул дагы элдин оозунда 20 жыл биз партнер болгонбуз. Бизде душман да жок, дос да жок. Бизде принциптер, баалуулуктар. Ошон үчүн мен аябай өкүнүч менен айткым келет. Ошо 99-жылкы демократиялык ушул жетишкендиктерге негедир 5-чи созувдагы 3 депутат, мен ойлойм бул дагы партийный списканын жетишпегендиги болгон. Анткени ал жерге дагы ушундай адамдар келип калды. Ошол мурунку жетишкендиктерди жокко кетирип, Россиянын ушул жанакы чет элдик тынчы деген форматты ошол 99-жылдагы мамлекеттик эмес уюмдардын мыйзамына киргизебиз деп аракет жасашты да. Ошондон бери биз айтабыз, бул
2014 жылы гана башталган жок, сентябрь 2013 жылдан баштап эле ушул идея келет атта. Ушунчалык жакырчылык, ушунчалык өткөл транзитный периодда ушунчалык жүдөттү активисттерди жана ушундай бир кескин мындай бир чабуул жасалды мамлекеттик эмес уюмдарга, активисттерге каратачы. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, мынакей мырза Шыкмаматов айткандай, же болбосо ошол эле депутат Чолпон Жакупов айткандай, бул маанисиз инициатива болду деп өздөрү айтып атышат да, маанисиз. Анткени ушул биз 1130 барак экспертиза жасадык. Мынакей 23-ндө, 24-ндө коомчулукка бердик. Ошол 7 дубанда дагы азыр иштеп атышат биздин мамлекеттик эмес уюмдун лидерлери. Анткени конституциялык тынч чогулуп, же болбосо ошондой уюмдарды түзгөнгө бул биз биринчи конституциябыз жол ачат да. Экинчи жактан чет элден акча алуу деген, бул деген мамлекет кол койгон. Мен оондун мүчөсүмүн жана ОБСнин мүчөсүмүн деп. А жерде толук кандуу айтылган. Биз демократияны дагы жардам берет өкмөт депчи. Анткени ушундай инициативалар Кыргызстанда бул деген оондун мүчөсү болгондон кийин өкмөт кандай алса, 90 улут ошондой ала алат. Бирок мыйзам ченемде конституция жана ошон үчүн бул жерде кереги жок инициатива дегенибиз биринчиден айтып атышпайбы, жоопкерчилик деп. Ошол жоопкерчиликти биз мамлекеттик эмес уюмдан үйрөнүшсүн саясий партиялар. Экинчи жактан ошо конституциялык беренени бузбай, анткени уюмдар бул жалгыз гана коммерциялык уюмдар эмес анын ичинде. Анын ичинде профсоюздар бар, анын ичинде мамлекеттик эмес уюмдар бар, регистрациясы жок. Ошонун ичинде саясий партиялар да бар. Эмне үчүн ошол мамлекеттик эмес уюмдарды алышкан? Бул дискриминация, бул басмырлоо. Анткени эгер толук кандуу баарына ушундай принцип алынсын десе, биз колдомокпуз. А бирок негедир ошол тынч, же болбосо ошол Турсунбай Бакир уулу айткандай, биз бул мыйзамды, мынакей протоколу турат, Исмаилова каршы жана Байсаловго каршы алып атабыз деген ошол талкууда болгондо, бул кандай, бул эмне деген? Эмне ушу атайын дискриминация жасап, атайын бир идентифицировать этип, ким укук бериптир конституция кол салганга жана ушундай дискриминационный инициативаны демилген алып чыкканга? Бул деген Орус Думасынын жана Евразийский ГРРде заказ болгон. Биз азыр аябай изилдеп атабыз. Нуркабил мырза, мына сиздер көтөргөн демилге азыркы чакырылыштагы айрым депутаттар тарабынан, жарандык коомдун өкүлдөрүнүн тарабынан маанисиз жок демилге болгон деп мына оппоненттериңиздер айтып келет. Депутаттар 6-чы. Анан биз айткыбыз келет шайлоочуларга. Азыр турабы? Азыр мен сизден мурун айтып мага суроо берип атпайбы? Азыр 1 мүнөт мен бүтүрүп коеюн. Эми бул деген биз куттуктайбыз шайлоочуларды. Анткени Ар намыс партиясы өткөн жок 6-чы созувка, жана 3 депутат өткөн жок. Ошон үчүн шайлоочуларга мен ушу мүмкүнчүлүк менен айтат элем, ушундай депутаттарды конституция жарандарга жала жаап жана кол сунган ушундай адамдар эч качан өтпөш керек. Бул деген иллюстрация. Эл биринчи, өкмөт экинчи, депутат экинчи. Ошол мааниси жок демилгеге катары баланып атпайбы мына бүгүнкү өзүңүздөрдүн кийинки чакырылыш? Мен суроо бергим келет да, маанисин окуп турбу. Мына сиз конкретно суроо бердиңиз, кайсы жерине каршысыз ошонун мазмунуна деп. Сиз дайыма ушинтип эле, сиз ушинтип эле асыла бересиз. Экинчи жактан биз айтып атабыз. Толгонжа, мына сиз сүйлөдүңүз, мен унчуккан жокмун. Башында сүйлөштүк. Мен унчукпайлы коет. Биз айтып Эми айталы, мааниси жок деп, Мисалы үчүн айтып атат, мына Шыкмаматов айтып атат да. Булар биздин партнерубуз. Ошон үчүн дейт, биз буларга тийбешибиз керек дейт да. Эч айтып атат, диний уюмдар бар, профсоюздук уюмдар, саясий уюмдар бар дейт. Бирок аларга тийген жок, ушу бейөкмөт уюмдарга гана тийди дейт да. Мен бир нече талкууларда айтканмын. Дин жана дин эркиндиги жөнүндө мыйзамдын 28-статьясы бар да. Мен алып келип канча жолу ушул жерде Эдил Байсалов менен талкуулаганда да көрсөткөнмүн да. Ошол жерде жазылган. Азыркы биз киргизип аткан эрежелердин баардыгы ошо дин уюмдарды текшерүү мамлекеттик органдар тарабынан баардыгы жазылган. Мамлекеттик уюмдун өкүлү барып дин уюмдарынын чогулуштарына катышууга, аларды текшерүүгө, эгерде мыйзамды бузсаны жабуу жөндөсүн берүүгө, алда туура эмес. Эми жана бөлгөнүңүздү айтып атам. Эми сиз бөлдү деп атпайсызбы? Ошондо дин уюмдарынын жөнүндөгү мыйзамда баардыгы бар. Таасиричи? Эми мына азыркы ушул эле күндө саясий партиялар чет элден акча албасын деген мыйзам көтөрүлүп атат, туурабы? Кайсы саясий партия буга каршы чыкты? Чыгып атат. Эч ким каршы чыккан жок. Мисалы үчүн мен мисалы үчүн колдойм муну. Бул нормалдуу нерсе. Себеби саясий партиялар чындап эле чет элден акча албаш керек. Биз муну норма деп ойлойбуз да. Демек, саясий партияларды да текшерип атабыз деген сөз да эми. Баягы маани магызын
түшүндүрүп Не кетсеңиз. маңызы мен түшүндүрүп берип атам. Эгерде бирөө кимдир бирөө бунун маңызы жөнүндө, мазмуну жөнүндө конкреттүү сүйлөшкүсү келбестен жөн гана бизди мындай деп околодо вокруг сүйлөп аткан болсо Шыкмаматовго окшоп, ана мазмунун көрө албайт андачы. Шыкмаматов айтып атат, 20 жылы биздин партнерлор болгон, ошон үчүн биз бул мыйзамды кабыл албашыбыз керек деп. Эми ушул аргументпи? Эми мен айтайын, дин уюмдары биздин душманыбызбы? Профсоюздук уюмдар биздин душманыбызбы? Саясий партиялар биздин душманыбызбы? Алар да биздин партнерыбыз. Давайте анда аларга да тийбейли. Эч кимге тийбейли. Давайте анда мыйзам кабыл алалы. Биз жакшы деген адамдарга каршы эч кандай мамлекет чара көрбөш керек дейли, потому что бул жакшы киши дейли. Ушул принцип менен эгерде мыйзам кабыл алсак, ушул туура болобу? Сиз мындай принцип. Мыйзамдын өзүнүн ошо Шыкмаматов айтып атпайбы? Булар биздин партнер, ошон үчүн биз буга тийбешибиз керек. Мен сонун айтып атат. Анткени аргументи гана мынау туура эмес. Мынау абзасы эже, давайте мындай кылалы. Экөөбүз 1 жылдан бери кыйкырып элдин баарын жадаттык. Жадаттан жокпуз. Эме кылалы мындай. Давайте сиз сүйлөп атканда мен чыкпай турдум. Туурабы? Сиз жүдөттүңүз элди. Сиз жүдөттүңүз. Мен сиз сүйлөп атканда сиз жөнүндө айткан жокмун. Мен талкуу диалог болот. Эмне мен сизди көзүңүздү карап отура берейин макул деп. Биздин мамлекеттин өзүнүн инструменттери бар. Биздин инструменттер бар. Таза, айкындуулук деген. Жок, 1 мүнөт. Бизде налоговый бар. Эмне алар иштеген жокпу эмне? Же болсо соц отдел иштеген жокпу? 37% төлөйбүз. Бир да 20 жылда бир уктуңузбу мамлекеттик эмес уюм соттолду деген. Акаев асылган, Бакиев асылган, керек болсо күбөлөр өстөргөн. Эми сиз мындай айтып атасыз, контролдогондо сиз өзүңүздүн партияңызды контролдоп алдыңызчы. Кыргызстан партиясын. Мен мисалы үчүн айтайын, эгерде мен айтып атам дагы, саясий уюмдарга, саясий партияларга, диний уюмдарга, профсоюздук уюмдарга эгерде ошол өздөрү жөнүндө алардын иш аракеттерин жөнгө салуучу мыйзамдарды бузса, мамлекеттик органдар тарабынан кандайдыр бир чара көрүү мүмкүнчүлүк механизмдери бар азыр бар. Эми мен сизге суроо берейин. Эми сиз суроо берейин. Эми ошол эле чараны коммерциялык эмес уюмдарга азыркы иштеп аткан 99-жылы кабыл алынган мыйзам боюнча сиз өзгөндө радиодо да айттыңыз. Биз бүт республиканы кыдырып жүрүп кабыл алдырганбыз деп. Ошол мыйзамда кайсы беренесинде мамлекеттик органдардын эгерде өкмөт уюмдар граждандык кодексти жана ошо иштеп аткан мыйзамды бузса, чара көрүү укугу бар. Кайсы берене боюнча, кайсы органдын? Ошо биздин Кыргыз мамлекет демократиялык мамлекет болгондон кийин. Жок, кайсы статьяда жазылган? Мен сизге айтып атпаймынбы? Сиз айтып атпай, сизге мен да түшүнөйүнчү. Мамлекеттик эмес уюмдар, саясий партиялар, жанакы диний уюмдар, же болбосо регистрациясы жок уюмдар, профсоюздар бул деген жарандык коомдун демилгеси менен пайда болгон уюмдарда. Анын баары тең ошол мамлекеттин принциптерине баш ийет. Bizde konstitutsiya var, uголовный kodeks var, administrativный kodeks var, fin politsiya var. Anı bölüp, ay bu degen dini uy, bu degen siyasi partiya, tigini tekşergile, munu tekşergile degende emne 37 yıl bu degen sama kontrol degen var. Antkeni jarandarga mындай калтырыш керек обязательство. Анткени жоопкерчилик. Телефон чалып бар экен, анан кийин талкуу. Саясий партиялар эмне өзүнүн мүчөлөрүн контроль кылбайт? Ошо мүчөлөр контроль кылыш керек ошол партияны. Биздин НПО ошо мүчөлөр совет директоров контроль кылат. Конституцияда жазылып турат. Кийлигишпейт, бияка кийлигишпейт деп. Телефон чалып бар экен азыр. Алыстан чалып атса керек, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз? Жок, телефон чалып жок, улантып берсеңиз болот. Ошон үчүн биз айткыбыз келет. Жок, ошо кайсыл жерине каршы болуп атасыздар да бул? Ой, дегеле мынакей Чолпон Жакупова экспертиза жасагандан кийин жана көп ошол эле урматтуу Галина Скрипкинага да айымга да айткыбыз келет, СДПКнын ушул партиянын мүчөсү катарычы. Анткени президентке чейин жетти. Бул деген жанакы ПАСЕНин мүчөсү парламент. Же болбосо ошол эле ООНдо адам укугу боюнча кеңештин мүчөсү болду Кыргызстан, ушу 2 жылдын аралыгында. Ай муну баркташ керек. Анткени бул адамдардын, бул НПО гана эмес, НПО деген адамдар да. Мына түрмөлөрдө азыр салам айтам силерге. Анткени ата-энелеринен баштап биз менен чогуу иштешет. Кана бир депутат барган ыйлап аткан балдарга. Же болсо ошол эле Таластагы кыздар мынакей 12 жашта кыйналып атат да, зөөкүртүк олигархтардан. Кана бир депутат барган. Баягы эле эл менен жүргөн мамлекеттик эмес уюмдар. Алло, саламатсызбы? Алло, сиз түз эфирдесиз? Эмнегедир телегөрүүчүлөрдөн техникалык мүчөлүштүк үчүн кечирим сурайбыз. Нуркалим мырза, мына сиздер сунуштаган мыйзам долбооруна Европарламент сыяктуу бир катар эл аралык институттар
кабыл албоого чакырбадыбы? Адам укугу жана башка демократиядан чегинүү катары баалап өткөн чакыруу сиздер депутат болуп иштеп аткан кезде эле бир катар кесиптештериңиз барып келип анан ошондо айтып келишкен эле да. Анан ошого карабай бул демилге алдыга кетип атат. Чындап эле ошол баалуулуктар адам укугу жана башка нерселерди тебелеген беренелер барбы? Эми мисалы үчүн мына сиз 3 жолу сурадыңыз, эжеденчи. Кайсы бир нерсене каршысыз деп бир сөз болдубу? Бир сөз болду ошол жөнүндө мазмун жөнүндө. Жаңылык кылдыңыз. Мен жанагы Венеция комиссиясы, мен ученый степени бар, Кудайга шүгүр. Венеция комиссиясынын заключениясын мен окуганмын да, биричтен. Алар жазганда биздин 98-жылкы конституциябызга шилтеме жазып жазган. Силердин ушул конституцияларга бул туура келбейт деп. Алар даже биздин ошол жаңы конституция кабыл алганыбыз жөнүндө да маалыматы жок. Сиз антип калп айтпаңыз. Кагаздардын баардыгы менде бар. Мен анын баарын андай дайындагам. болгон эмес. Может быть, Российский Дума берген сизге ошондой экспертиза. Мында бар, эми экөөбүз айтышканы келген жокпуз. Давайте личностко өтпөйлү. Личностко өтпөйлү. Биз айтабыз. Личностко өтүп, биз маскара пост эмеспиз да, берге келип экөөбүз бири-бирибизди личносту жөнүндө. Мен биричте окугам. Эгерде, давайте мындай кылабыз. Мен мына Мирлан сага сөз берем, Эгер мен ошол кагазды алып келип берип сага көрсөтсөм, сен жаңылыктардан же бир кийинки мазмундан айтасың элгечи. Ушул бар экен биричте деп. Бизге да көрсөтсөңүз. Жок болсо, эже жок деп. Мен эгер калп айткан болсом, ушу сөзүмдү берем мен. Сөз берем мен ошол жөнүндө. Бир катар Эми ошондо Европарламент. Эмне үчүн ошол мындай жалпылап жазат дагы, мисалы үчүн бир дагы сөздөрдү, мындай аргументтерди келтирип, алар даже биздин мыйзамды окуган эмес. Себер деген алар чында окуп туруп, жакшы экспертиза жүргүзсө, эмне үчүн биздин азыркы иштеп аткан конституцияга шилтеме жасабастан, биздин уже иштебей калган конституциябызга шилтеме жасап атат. Жаңы конституция. Бул деген, алар деген көңүл бурган эмес деген сөз. Булар деген бияктан берген маалыматка эле болгон реакциясы алардын жөнүндө. Аралык ошол жардам берип аткан финансылык жактан, техникалык жактан сиз антип туура эмес айткансыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Мен да окудум да. Өзүңүздү тааныштырып Анда давайте мына үчөө сүйлөшөлү. Алло. Телефон чалган алсак кана. Алло, сиз угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Өзүңүздү тааныштырып, суроо сунушуңузду берсеңиз болот. Менин атым Марат, Гүлдөн чалып аттым эле. Эми мындайда биздин Кыргызстан эң оор акыбалда, жаңы эгемендүүлүктү алган жылдары биздин социалдык сектор абдан түшүп кеткен да, мектептер, бала бакчалар, анан эл аралык донорлордун аркасы менен көп иштер жасалды. Жана жасалып жатат азыркы күндөчү көп эл аралык уюмдарга Кыргызстан мүчөбүз. Анан эми азыр ошонун баарын жасалып, ушунчалык эмгек кеткенден кийин чет элдик агенттер деп атап анан мыйзамдарды өзгөртүү мен үчүн абдан бир туура эмес иш болуп атат да. Ошондуктан мен айтат элем да, анда чет элдик уюмдардан анда мүчөлүктөн чыгышыбыз керек. Кыргызстан анда башка жолду тандап, башка экономиканы өнүктүрүшүн анда депутаттарыбыз, биздин чиновниктер анда ошол мектептерди, детсаддарды салып, анда терезелерин, эшиктерин жасап беришсин. Биз айла жок, оор моменттерде биз ошо. Нургамил мырза, мына бир катар пикирин айтып окшойт. Сизге багытталып окшойт. Түшүндүрүп коеюн да. Мен канча жолу талкууларга катышкандан бери айтып атам. Мен ушул азыркы замандын адамы катары жаранды коомдун мамлекеттик мына демократиялык түзүлүштү түзүүдө канчалык деңгээлде керек экендигин мен практика жүзүндө билем. Мен макулмун. Граждандык сектор жок, авторитардык режим болуп калышы мүмкүн. Авторитардык режимдин өз негизги келечеги жок. Дүйнөдө бардык жерде көрүп атабыз бул тенденциянычы. Геп ада эмес да. Геп эмне жөнүндө болуп атат? Геп эмне үчүн кайсы бир уюмдар биз муну кылдык, биз тигини кылдык, биз жөн эле жүрө берсек боло берет, биз эч кандай жоопкерчилик албашыбыз керек деген принципте болуш керекпи? Баарыбыз ошондой болуп атат. Бул айтып атат, бул тигиндей кылдык, мындай кылды, булар ооба туура. Мындан кийин дагы болот. Болочоктогу же болбосо мына бүгүнкү келип аткан грант эл аралык жардамдарга мындай алар ошол жардамдарды чын көңүлүнөн берип атабы?
же бир заказ менен берип атышабы? Сиз Эгерде элдин алар баарын чын эле ниетинен подозревать берген эте болсо, бересиз. эмне үчүн бул мыйзам эгерде биз бейөкмөт уюмдар ушу кыргыз мамлекетинин территориясында жашаганда кайдардыр бир деңгээлде өздөрүнүн иш аракеттерин ачык айкын кылсын, ошол механизмдерди камсыз кылалы десек, эмне үчүн алар буга каршы Ой, болуш biz керек? Кытайдан албайбыз, Ирандан Жоқ, неге албайбыз, каршы болуш керек? Кумтордон албайбыз, в отличие от вас. Жоқ, Всемирный банктан албайбыз. Биз билебиз Эмне кандай жөнүндө акчаны мыйзам жөнүндө алабыз. сүйлөшөлүбү, же эмне жөнүндө? Жок, сиз айтып атпайсызбы? Тиги неме тияктан алат, бияктан алат. Сиз Мен ушак кимден айтып атам айтпаңыз тияктан да. алат деп? Спецдокладчик айткандай Майами кийме, сиз ложный клевета шайлоочуларга жасабаңыз. Азыр- Понимаете? Сиз азыр- ойлонуп сүйлөңүз. Анткени сиз Урматтуу- подозревать сиз эмне прокурорсузбу? Следовательсызбы эмне? Төлөканайым азыр кыскача рекламалык тыныгуу экен, анан кийин талкуубузду улантабыз. Ну что за это, а? Төлөканайым, Нуркамил мырза жана башка авторлор аталган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам 1999-жылы кабыл алынганын, ал бүгүнкү учурдун талабына жооп бербей калганын, айрым толуктоолоруна киргизип атканын айтып атасыздар, э? Эмнеге ошол мындай бүгүнкү замандын талабына жооп бере тургандай мыйзамды кабыл алганга болбосун деген суроо жаралып атат да? Курманжан Датха апанын тарыхы, жосо Бүбүсара эженин тарыхы да. Бу деген өзүнчө тарыхтар. Ошондой эле 99-жыл эгемендүүлүк алгандан кийин кыргыз элинин ошо кермеден баштап эжекелер менен мына көрүп атышат. Мен сыймыктанам ноокат менен, анткени ошол жактан баштаганбыз. Ошо түштүк менен түндүктүн айырмасы бар экен. Ошол жакшы нерсе барсын деп бутусун баардыгы ошол жакта калган. Мынакей элдин астында бетибиз ачык. Экинчи жактан биз айткыбыз келет. 200 жылдык конституция деп башка мамлекеттер мындай бааланат да. Же болсо мындай бир ушундай суктануу менен айтышат биздин жетишкендик деп. Биздин Кыргызстанда да бар жетишкендиктер. 99-жылдагы мыйзам бул элдин жолун ачкан, жакырчылыкка каршы, ошо атуулдар активдүү болуп, ошол контролдоп, ошол шайлоолордо жакшы лидерлерин тандап алсын деп ушундай мыйзам чыгарганбыз. Ошол бүгүнкү күндүн талабына жооп береби ошол мыйзам? Эң сонун анткени мынакей экспертиза даже Адилет министрлиги айткан ошол болгондо биз макул эмеспиз деп. Өкмөттүн департаменти айткан. Биз туура эмес, бул мыйзам каршы келет. Анткени биздин баалуулуктарга ошо адамдардын аракетине кол салып атат. Болбойт. Россияны копировать этиш керек. Копировать этпеш керек. Анткени бу деген Кыргызстан 2 революция башынан өткөздү. Россия дагы астында турат. Понимаете? Ошон үчүн бу деген баалуулук 99-жылкы жана жол ачат активдүү адамдарга. Ошон үчүн жергиликтүү адамдарга бүгүнкү черин айтып атабыз. Өкмөттү карабай, же болсо жакырчылыкка капа болдум деп калбай, ошол дүйнөдөгү эң жакшы акчаларды биз айтабыз, жаман акча деп, Кумтордун акчасын айтабыз, анткени бизди талкалады. Акаев ошон үчүн жоголду, Бакиев ошон үчүн жоголду. Экинчи жактан биз дүйнөлүк банктан бир тыйын албайбыз. Биз Азиатский банктан бир тыйын албайбыз, анткени внешний долг, четки ошол карызыбыз азыр $600 менин небереме чейин азыр биз сиздин мойнуңузда да турат. $600. Көрдүңүзбү? Ошондо биз айткыбыз келет. 59% бюджет азыр ВВПга уже дефолт болгон атабыз. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Кандайча биз жардам бере алабыз жана ошол мыйзамдардын астында баарыбыз баш ийебиз, биз эч кимди бөлбөйбүз. Анткени контролдук функция ГКНБдан баштап аябай көп. Аларды кыскартыш керек деп Биз айтып азыр атабыз. сотовой телефондон байланышып аткан экен. Кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Сиз түздө эфирдесиз, өзүңүздүн суроо сунушуңузду берсеңиз болот. Бишкек шаарынан Бакыт салып атам. Бул Суроо сунушуңузду айтып бериңиз. Эжекеге чет элдик агенттер дегенге бул эжеке чалып атат да. Негизи эле жана Абдрасылова экөө Азимжан Аскаровду колдоп жана Америка Мыйзам жөнүндө болуп атат. Сиз Азимжан Аскаровду турбай сүйлөп эле коюңуз. Анткени аны Байболов мырза айтып берди, кандайча анын тагдырын чечкени. Жакында аны отчетун да беребиз. Жок, сурооңуз болсо берсеңиз сурооңузду. Азимжан Аскаров сиз деле Кыргызстандык жана. Суроосун угуп алсак. Жок, ошо Азимжан Аскаровго силер эметип атасыңар дейт да. Тыркчорого барыңыз сиз. Сиңдин эле чет элге иштеп атпайсыңарбы силер? Ооба. Туура айтып атасыз. Чалабай эле койгула. Ой, эч ким чычалаган жок. Сурообуз барбы? Суроом ушул болбойт. Рахмат сизге. Кандай жооп берет элеңиз? Мен айткым келет, ошол 15 июнь 2010 жыл менин көз алдымда.
кандайча Аскаровду эми кармаганын, ал нерсе кандайча эмес, эми негизи. суроо берип Негизи атпайбы. элечи бу? Ошон үчүн мен айткым келет. Ошо чет өлкөлүктөрдүн Балким, тапшырмасын аткарасыңар ой, дегендей эметте, менде кыргыз суроо табылбайт, болуп атпайбы? менин күйөөм айткандай. Менде кыргыз табылбайт. Ошон Кудайга үчүн мен шүгүр, айткым Кудайга келет. шүгүр. Кудайга шүгүр. Аз Ошон болгону үчүн жакшы. Калыгул акемдин арбагында угуп аткандыр. Ошон үчүн мен айткым келет. Калыгул акенин күмбөзүнүн жанында өскөн мен адаммын. Кичинекейимен баштап апам алып барып. Ошонун насааттарынан өскөн адаммын. Кочкорлук тайнемдин, тайтамдын репрессированный, ошо баалуулуктар менен өскөн адаммын. Жо 90-жылы чоң энем тиги Үркүнгө барып келип, мага жомокторду айтып барган билем. Ушундай эле эркектер бизди, кыздарыбызды 3 жашта бир мүшөк унга саткан. Ошон үчүн мен айткым келет. Бу деген аябай кейиштүү нерсе. Бизде 90 улут бар. Ал баарыбыз тең баш ийибиз керек. Анан жөн эле мен кыргызмын деп эле, патриотмун деп эле бирөөнү ыйлатып, бирөөнү зордуктап, бирөөнү түрмөгө салып эч ким жакшылык көрбөйт. Ошон үчүн ар бир адам конституциянын деңгээлинде жана башка мыйзамдардын деңгээлинде баш ийиш керек, жана баарыбыз тең болушубуз керек мыйзамдын астында. Нуркамил мырза, сиз баштаган ошо мыйзамдын авторлору бүгүнкү 6-чакырылышка шайланып келген жок. Анын үстүнө дагы бир катар Аябай жакшы болду. бүгүнкү жогоруда айткан 2 депутат айттым, айрым баягы күчтөр, ошол саясий баягы саясатчылар дейбизби парламенттеги ушул мыйзамдын кабыл алынышына каршы чыгып келишет. Анан мыйзам колдоо таап кабыл алууларына көзүңүздөр жетеби? Мен чын айтайын, кечээки талкууларда мындай көз салып байкаган жокмун. Эми ал менин оюмча кабыл алат болуш керек. Азыр проблема эмнеде болуп атат? Проблема биз эч качан мына азыр дагы ушул жерде отуруп дагы мыйзамдын мазмуну жөнүндө сүйлөшпөй атабыз да. Ал кереги Биз жок, околодо бессмысленный вокруг мыйзам, сүйлөшүп атабыз. законопроект. Ошол Шыкмаматов министр болуп жүргөндө сураганда билбей койгон. Канча ошол коммерциялык эмес уюм бар катталган Эмне десечи. билиш Министрлик керек? өкүлү билбейт, министрдин өкүлү. Билбеш керек ал. Министерство өзү билинбейт. Канча киши Билбеш керек. катталган. Анткени Эч ким билбейт. Катталбаган уюмдар да болуш керек. Катталганын сурадык, Катталган да биз уюмдар катталганын сурадык да. Ошондо билген эмес. Бир дагы аргумент алып келип, ошо эми Шыкмаматов билимдүү киши. Бардыгын билет. Эң сонун Түшүнүп турат. адам. Кызыкчылыгы башкада да. Кызыкчылыгы башка жакта. Кызыкчылык эмне деп ойлойсуз? Ошон үчүн ушундай жооптарды Жок, кызыкчылыгы эмнеде? жанакы мен айтам, ошондо юристтин профессионалдык жообу эмес. Бул биздин партнер болгон, бул жакшы, ошон үчүн буга тийбейли Анткени ал деген, текшерип бул бүткөн да. укуктук баа Ал берүү билет. эмес. Укуктук баа берүү эмес ал мыйзамга. Бул жөн эле мындай Ал жарандын баа Адилет берүүсү. министрлиги болгон, в отличие от вас. Вот, ошо. Адилет министрлиги болгон. Ошол юридикалык Мандатын баа бериш билет. керек болчу да. Эмнеге юридикалык баа бербейт? Эң Жөн сонун эле адам. общий сөздөрдү сүйлөйт. Юридикалык экспертиза жасалган. Ошол мыйзамдын кабыл алууларына бүгүнкү мындай парламенттеги парламенттин кабыл алып берүүнүнө көзүңүздөр жетеби? Эми мен мүмкүн кабыл алар, мен айта албайм кабыл алына же кабыл албайм. Кеп эмнеде болот? Кеп мисалы үчүн ошол парламенттик депутаттык корпуска жетип атабы, жетпей атабы мунун мазмуну. Кирип атабы, кирбей атабы. Алар Ошолдо сизден мен сону ойдом муну билет колдогон дагы депутаттар болуп атышат. Менимче скорее всего өтөт болуш керек. Анан аягына чейин турасыздарбы? Эгерде Эми бизге байланыштуу эмес да. Биз өзүбүздүн миссиябызды аткарып койдук. Парламентке бердик. Биринчи окуудан өттү, бул комитеттин карамагына өттү, мындан кийин комитет өзү чечет. ошо депутатпы, ошол негизи эле мыйзамды жазганда өзүнүн баласындай көрүп, аны асырайт деп айтышат да. Ооба, эми ошондой болмок, бирок биз эми тилекке каршы Төлөкөн эженин бактысына депутат болбой калбадыкпы? Ошондуктан бактысына. ошон үчүн биз ага түздөн түз Может, таасир вы аябай эткенге сонун ученый. мүмкүнчүлүгүбүз Жакшы жок болсун да. ученый степениңиз. Тиги эме болсо, парламенттин ичинде муну колдогон кишилер дагы, менин оюмча, депутаттар дагы бар. Сиздер кандай карайсыздар? Негизи Биз ошо кадамыңыздар кандай болот дагы? жаран катары, мисалы, жарандык коомдун өкүлү катары биз ушул душманыбыз да жок, досубуз да жок, баалуулуктар бар депчи. Ошо ата-бабабыздын арбагынын астында да биз айткыбыз келет. Биз эркиндиктерди эч кимге бербейбиз. Акаев болобу, Бакиев болобу, Турсунбай Бакир болобу, эч качан эч кимге бербейбиз. Биз деген тоолук адамдарбыз, тоолук. Эне катары дагы, жөнөкөй лидер катары дагы биз баалуулуктарга ушул бүгүнкүгө чейин өзүнүн кандай деп атсам, баасын билебиз да. Анткени менин күйөөмдү 3 түн өлтүрүп атканда дагы ошо эркиндик үчүн, ошо байкуш кыргыз элим
кечиргиле апалар, кечиргиле, биз силерди бактылуу кыла албадык. Ушунчалык карызга батып, коррупцияга батып, бетибиз бир жолу да кызарбады деп туруп кетти. Ошон үчүн арбак үчүн дагы мен эч качан жана жарандык коом эч качан бул баалуулуктардан кетпейт, бирок биз түшүнөбүз жарандык коом катары. Бул өткөн мезгил, окутуу процесси дагы жана партийный спискалар менен ар кандай коррупция аркылуу ар кандай адамдар келди, трактор аркылуу келди, башка аркылуу келди, сатып алды. Анын баары тең ачык, мына шайлоочулар билет. Бирок ошондо дагы ыйлап аткан элди, түрмөдө отурган мыйзам селди, реформа МВД, же болбосо ГКНБ реформа, бул биздин жана жаңы эгемендүү сот болмоюнча даже биздин жакшы мыйзам бүгүнкү күнчө иштебей атат. Бул аябай кейиштүү адамдар үчүн. Ошон үчүн депутаттар шайланган 6 созувка. Мен ойлойм, көбүнчө эң жакшы атуулдар шайлоочулардын астында адамдарга кол салбайт, конституцияга кол салбайт. Жана биздин юристтер азыр экспертиза жасап атат. Канчалык саясий ошол жоопкерчиликти өзүнүн жумушу менен пайдаланып депутаттык катары эмне үчүн ушундай демилгени көтөрдү деп экспертиза жасап атат. Бизде телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Сиз түз эфирдесиз. Суроо сунушуңузду берсеңиз болот. Мен Алло. экөөнү тег эме суроо берейин дедим эле да. Ооба, бериңиз. Бишкектен чалууда. Манан Акаевдин кеткенине, Бакиевдин кеткенине, анан азыр эмне жумуш кылып атасыңар? Өзүңөрдүн немеңерди айтып бересиздерби? Рахмат. Ким баштайт? Пожалуйста. Айта бериңиз. Эми биз бир дүйнө Кыргызстан бир четинен ошол конституциялык беренени жарандар өзүнү биригип, чогуу тынч пикеттерди жасап, ошо баалуулуктарды, тазалыкты, принциптерди орнотот деген маселени бүгүн 7 дубанда миңдеген кишилер менен чогуу иштетип атабыз. Анткени конституция иштемейинче, ошол эле беренелер аябай жакшы бул жаңы конституция адам укугу боюнча, эркиндиктер боюнча. Мисалы журналисттерге жанакы ложный донос деген да ошондой мыйзам кабыл алынып калган. Же болбосо ошол эле диний уюмдар 200 киши сөзсүз түрдө регистрация болуш керек деп, мисалы 15 немис же болбосо 15 дунган бир жерде жашап атса, алар эч качан өзүнүн Кудайга ишенишин же болбосо баалуулуктарын жасай албайт да. Ошон үчүн ар бир адам 90 улут мыйзамдын астында тең болуп, жоопкерчиликти кадимкидей сезип, жана эркин өзүнүн баалуулуктарын жана культурасын болобу мындай бир өркүндөтүш керек да. Анткени бул деген ушундай мамлекет 90 улут. Экинчи жактан биз түрмөлөрдө мониторинг жасайбыз жана ушул балдарыбыз ушул мыйзамга карата учетто турса, алар түрмөгө кетпегендей кылып белгилүү фотограф, мисалы Эркин Болжууров, же ошол эле председатель ассоциации повар ошолор менен чогуу ушу балдар менен иштеп, аларды жакшы жолго, бирөө мына журналист болуп атат, бирөө ошол эле повар болуп атат. Ушундай бир жакшы жардам менен, анткени миграция элди да аябай жүдөттү да, анткени биздин ушул үй бүлө бөтөнчө кыргыздардыкы бөлүнүп калды, анткени жарымы Казакстанда жүрөт, жарымы Россияда жүрөт. Ошол маселе боюнча биз иштейбиз. Рахмат. Сизге бериле турган суроо мына, сиздер ушул аталган мыйзам долбоорун көтөрүп чыгарда, ошол бейөкмөт уюмдары саясатка аралашып кетти. Мамлекеттин саясатына аралашып кетти. Ошондон улам дагы мындай тескеш керек деген дагы ойлор айтылган. Бул материалдар бар, туура. Видеодон да көрсөтүлгөн бир нече саясат. Бул жерде мисалы үчүн биз конкреттүү түрдө бергенбиз да. Мындай өкүнүчтүүсү эмне болуп атат? Мына канча жолу сен менен деле экинчи, үчүнчү жолу чыккан жокпуз, канча жолу ушул талкууларга чыктык, эч качан предметтүү түрдө ушул мыйзам долбоорунун мазмуну жөнүндө сөз болбой атат да. Биз да ошол жерде түшүрүп айтабыз. Эми жок, кереги жок болсо келбеш керек болчу талкуугачы. Жок, мен сизге түшүндүрүп атам. Ошол анан эми ошол бул мазмуну боюнча бул эмне үчүн саясатка аралашам деген киши саясий партия аркылуу болуп өтпөйт. Мисалы үчүн да, эмне үчүн булар бейөкмөт уюм болуп өтүп атат? Бейөкмөт уюм болуп мамлекеттик органдан каттоодон өткөндөн кийин өзүнүн алдына максаттарды коет. Мен мына бейөкмөт уюм катары саламаттык сактоо секторунда, билим берүү секторунда, адамдын укугун коргоо жаатында ушуларда иштейбиз депчи. Ошол жерде иштесин деп атабыз. Биз айтып атабыз, эгерде ошол уставдык милдеттерине карабастан аны угуп коюп туруп, чет элден келген акчаны жанакы акцияларга жумшаса деп атабыз. Ошол жерде деталдары дагы бар. Силер билесиңер, юриспруденция деген ушунчалык татаал нерсе. Казнить нельзя помиловать дегенди билесиңер, Үтүр каерге коюлса, мазмуну ошого жараша өзгөрөт. Ошонун сыңарындай биз баардыгын деталдап туруп бергенбиз да.
ошондой кылып берип атабыз. Ар ким өзүнүн ишин кылсын деп, дин уюмдары динде болсун, саясий партиялар саясий ишти кылсын, өкмөт уюмдары өздөрүнүн уставдык максаттарына жараша иштесин деп атабыз. Ошол эле. Башка ашча нерсе жок. Сизге ошол саясат сиз бөлүп атпайсызбы? Дин менен эметсин, культура менен эметсин деп. Шайлоочуларга барганда сиз айтасызбы? Келбеңиз, саясий укуктарыңызды пайдаланбаңыз конституциялык. Дин менен ар жакта жүрүңүз, сиз культура менен ар жакта жүрүңүз. Шайлоочулар менен келгенде сиз башкача сүйлөйсүз да. Эмне деп айтышым керек? Бул деген саясий. Шайлоочуну мен эмне деп ошентип айтсам? Мен анчалык келесем эмесмин. Шайлоочуга ошентип айткырда. Шайлоочу келип шайлоого добуш бергени бул адамдын укугу, анын укугу. Жок, мамлекеттик Болду, эмес анын уюм, укугун, ал өзүнүн укугун. Ошол саясатка сиздердин уставда негизи саясатка аралашуу барбы өзү? Ой, биздин Негизи уставда өкмөт уюм, жарандык коом негизи. Шыкмаматов бизге ушундай айтып атат. Анткени Адилет министрлиги точкасына үтүрдөн өдө текшерип, эгерде ошондой бир биз акча алып, анан саясатка келишип, саясатка барып, Мадалимовдун местосын алып депутат болом деп, андай жок да. Биз эч качан парламентке үгүттөгөн жокпуз бири-бирибизди. Же болсо тиги немеге даже председатель Центризбиркомго кылганда 36 саат отуруп эле кетип калды. Мен айланайын, кереги жок мындай коррупционный схеманын деп. Анткени эгерде саясатка барам деген киши мамлекеттик эмес уюмун өткөрүп берип айтат, мына мен 2 ай шайлоодо жүрөм, ушундай эреже партияга дагы, профсоюзга дагы, ошондой эле мамлекеттик эмес уюмдарга бар. Бирок саясат деген эмне деген таржыма барбы? Биз түшүнөбүз. Биз коомдук саясат бар. Биз элбиз. Биз буларды отургузганбыз налогко, шайлаганбыз, биз контролдойбуз. Эл биринчи, өкмөт экинчи. Эмне үчүн айтат? Биз шайланып алып отурабыз. Келип бизди парламентте, биз жанакы биринчи бюджетти парламентте текшергенде 2010 жылы. Демек саясатка мындай кыйыр түрдө аралашат экенсиздер, Жок, Мирлан, мындай да. Саясат бул Мындай деген деп граждандык айтылганда. контрол. Анан булар парламентаризмге келип алып биз аркылуу да. Мындай деп Айтат да, айтылганда. эми силер эми тетякта тургула, мен кандай тиги сарптайм бюджетти, мен кандай мыйзам алам, силердин ишиңер жок. Биз наоборот парламентаризмде шериктеш болуп, именно саясат, коомдук саясатты. Биз айтып аткан жокпуз, саясатчы болобуз, отурабыз деп. Биз айтып атабыз, коомдук саясат таза лидерлер болуш керек, уурлар жок болуш керек, саясий партиялар аркылуу криминал келбеш керек, криминал парламентте отурбаш керек, трактор менен сатып алып, элди ыйлатып келбеш керек. Эмне жаманбы? Бул деген эл. Ушул нерселер сиздин уставыңыздарга, Кыргызстандын мыйзамдарына мындай каршы келбейби? Конституцияда турат, атуулдук бар. Сиз да журналисттер кандай расследование кыласыңар, ошондой эле мамлекеттик эмес уюмдар өзүнүн миссиясына карата, уставына карата. Мына бизде бар ошонун баардык. Мы будем развивать парламентаризм, биз текшеребиз аларды, анткени ал элдин налогу. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн коррупцияны эгерде биз жазган жанакы мыйзам туура эмес жазып, биз булардын иш аракетин жазып, эмне үчүн чычалап атат? Анда айтпайбы? Сен ушуну жазып коюпсуң, аны бизге тиешеси жок. Биз ал иш менен алектенбейбиз. Ким алектенген болсо деп. Эмне үчүн чычалап атат? Алектенет да. Эми биз ал жерде конкретно жазганбыз. Саясий деп ал жөн эле саясий сөздү сүйлөбө деген сөз эмес. Ал жерде жазылган. Айтыңыз, таржыманы профессор экенсиз. Саясий аракет деген эмне дегенде жазган ал жердечи. Эгерде сырттагы алган акчаны жумшап, ошол акчанын жардамы менен элди чогултуп, саясий акцияларды жасап, мамлекеттик бийликке басым жасаса деп айтылган. Ошо сүйлөм бар да. Ал жерде жөн эле эгерде саясатка деп аралашса деп эле туңгуюк жазылып калган эмес. Ал жерде деталдаштырып баары жазылган. Мен ошон үчүн айтып атам. Эмне үчүн биз ушулга чейин ушул мыйзам долбоорун алганда деталдаштырып, ар бир абзацты талкуулабайбыз. Ар бир абзацты талкуулаганда ошондой билинет. Ошон үчүн Шыкмаматовдор жана эгерде мына статьясы туура эмес, мына абзацы туура эмес деп айтса, Шыкмаматов как юрист катары анда ал укуктук баа берген болот. Анан булар жакшы, буларга тийбеш керек деген болсо, укукта жакшы, жаман деген жок да. Эмне үчүн адамдардын бардыгы тегиз? Анда айтпайлыбы? Жакшы адамдарды камабайбыз, жаман адамдарды камабайбыз. Ошондой жазуу барбы? Демек, Андай жазуу жок да. азыр жарандык коом, айрым бейөкмөт уюмдары мына флешмоб жана башка нерселерди уюштуруп, эгерде сырттан келген акчаны ошого жумшап, уюштурууга жумшаса, эми негизинен эле көпчүлүгү баягы гранттын негизинде иш алып барат да. мисалы мына Казакстанда бизде азыр айтышат да, мамлекеттик бюджет акча бербейт, биз ошону сырттан акча алабыз дейт. Мына Казакстанда акча берет бейөкмөт уюмдар. Эмне деп арызданып атышат? Бул бизге мамлекет акча берсе, биз буларга көз каранды болуп калат экенбиз деп. Берсе да арызданат, бербесе да арызданат. Бизде телефон чалып. Жаратылышы ушундай булардын. Телефон чалып калып алсак, анан мына да талкуу. Алло, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. мен БЖге суроо берейин дедим эле.
Бул чет жактан акча алгандар үчүн чычалады айта албайм. Бирок бир жагынан мен көйгөйүм бар. Бүт 90 улуттуу адамдар баары эле бирдей дешет. Анан мен кээде ойлоном, патриот катарында. Эмне себептен Кыргызстанда кыргыздар же орустар гана служба кылат да, мемлекетти сактап. Анан ушу жанагы Дунган барбы, жанагы Кавказдан келген элдер барбы, бирөөсү дагы армияда служба кылбайт. Ошо кыргыздар гана кайра ошолорду четтен сактап, ошолорду эме кылып турат да, анан ушул жагын айтпайсыңар да силер. Только бирок акча алып эме кылып атканыңар туура эле. Мен кечирет. Рахмат сизге. Мен жооп берип коеюн, анын мыйзам бар. Ошол воинский служба боюнча эгерде акча төлөп ата энеси бошотсо, ал деген мыйзамдуу да. Ошон үчүн биз мониторинг жасап атат, мына Азиз Абдрасулова айым командасы менен. Бул жерде бизде да талкуулар бар, бирок ошондо дагы Кыргызстанды сүйүп, Кыргызстанга күйүп, ошол 90 улут биз менен чогуу шериктеш болуш керек. Бизди да өкүнүчтүү нерсе пропаганда болду. Мисалы, еврейский гревис деп, бизди даже журналисттер досторубуздан айрылдык, анткени аябай ушу Путинди жактырып. Путинди биз мисалы жактырбайбыз. Анткени российский культура жетишкендиги, баалуулуктары биз үчүн аябай ыйык, бирок саясат а жердеки мына мигранттардын да тагдырын көрүп атабыз, кандай болуп атканын. А жерде эгемендүүлүк Кыргызстанды сакташ керек. Аны аябай ошол биз шайлаган жана президент мырза, жана башка саясатчылар жакшы караш керек. Анткени эгемендүү болгондон кийин биз каражат үчүн утур бир Россияга, же болбосо денонсация, же болбосо Америка, же болбосо баары менен дос болуш керек. Анткени бул өзүнчө бир ушундай ыйык мамлекет, жана дүйнө аябай сонун берет акчаны дагы. Бирок бирөөнү жамынып алып, анткени ошол революциянда кемчиликтери, анткени шайлоо болгондо дагы негедир биздин аткаминерлер Кремльге барат да, биз билебиз каяка барат. Шайлоочуларга келбейт, Кремльге барып, анан ошол жардам берет деп. Ошону токтотуш керек. Ошондо эгемендүүлүк болот. Сиздер мына жогоруда айтылбодубу, келген гранттардын эсебинен саясий жанагы коомдук контроль жана башка нерселерди сиз билесиз Аксы трагедиясын. Аксы трагедиясын эстегиле. Же болбосо ошол эле Кумтордо бул мырзалар жок болчу, 20-май 98-жыл эч кандай каражаты жок эле. Мынакей азыр керек болсо, ушундай бир трагедия болсо, бир дагы атуу акчаны ойлобойт ай. Мисалы, даже Андижан трагедия болгондо биз өзүбүздүн зарплатабыз менен барып, ошол жерде тартып, Роза Исаковнага чалып, анда исполняющий обязанности министра болуп. Ай, бизде андай жок. Биз аны жакшы билебиз. Анткени донор биз менен жазып атканда саясатка, момундайга бир да тыйынын кетпейт деп карап турат. Эгерде бир да ошо 20 жылда андай факт болгон эмес. Көрдүңүзбү? Демек, сырттан келген гранттарды бир да жолу мындай саясий иш-чара уюштурган эмес. Саясий иш-чараларга болбойт. Анткени донор сразу режект деп коет, сразу кетет. Бир дагы тыйын бербейт. Анткени ал жерде мамлекет эч кандай коркпош керек энди. Анда эмнеге каршы чыгып атасыздар? Бул эмнеге каршы чыгып атасыздар? Биз айтып атабыз, бул деген 37-жыл эмес. Жок, эмнеге каршы болуп атасыңар эгерде? Ой, кереги жок, ал мааниси жок, ал вообще каяктан пайда болгон Кыргызстанга. Эмнеси кайсы жерине мааниси жок? Мисалы, ошону айтып атпайбы, тиги неме, мындай конкретно айтсачы. Конкретно кайсы статьясында жок, айтчылы. Конкретно айтсынчы. Жок, 3 айта албайт, билбейт окуган эмес. Билбейт, шайланбай калып сиз эле коюңузчу. Мен депутат болуп жүргөндө эле ушинтип сүйлөгөмүн. Ал вообще. Жок, Төлөкөн айым 3 нерсе дедиңиз, ата берсеңиз кайсы нерселер? Биздин налоговойс менен мынакей соцфонд баардык ай сайын төлөп турабыз. Эгерде ошол аудит тапса, мына азыр да аудит отурат, ал деген сразу пени кетет. Жок, сиз 3 нерсе дедиңиз го, кайсы 3 нерсе? Экинчи саясатка дейт. Ай, саясатка биз эмне? Жиндибизби эмне? Тетиякта отуруп, саясат момундай болуп атат, ана момундай. Ким мыйзамды бузат, элдин астында жооп берет. Бул деген коомдук саясат. Биз айтып аткан жокпуз, момунтип аракет кылып, мен эч эле отурмакмын министр болуп, же болбосо ошол председатель Центризбирком болуп. Ай, мага кереги жок мындай коррупционный схемада. Кереги жок мындайды. Анан жана кайтып атпайбы, чет мамлекеттен акча жок, акча алат дейт. Ай, булар деген кол салып атат. Жок, акча ала бериш керек, нормалдуу нерсе. Эгемендүүлүк мамлекетке кол салып атат. Акча алсын, нормалдуу, биз каршы эмеспиз. Спецдокладчик айтты, булар деген ложная клевета против своих избирателей. Мынакей. Жооп беришет дагы. Үчүнчүсү. Ну, контролдук саясат, анан жанагы чет мамлекеттен эме ошон үчүн шпион болуш керек деп. Өзүңөр шпионсуңар. 37-жылда алып. Демек, эгерде мисалы эч кандай көрдүңбү?
айтып атат да, биз акчаны аякка жумшабайбыз дейт. Жумшабайбыз. Анда коркпош керек. Ким коркот Эмне коркосуң? Ой, кереги жок. Саясатка аралашпайбыз дейт. каршы атасыздар да, ошол Эмнеге нерсе каршы билбейбиз. логика жок болуп атат да, көрдүңбү? Логика жок. бизге. Логика жок, көрдүңбү? Дискриминация. Атайын мамлекеттик эмес уюмдар анткени биз күчтөбүз. Бизде аябай көп экспортный билесиңер, канча жылдан бери да. Мынакей бүгүн эле Министерство финансовдо болдук. Ошо чет элден алган кредиттер эмне үчүн 59% бюджет болуп калды ВВПга карата. Кандай аракеттер жасайбыз деп биз Министерство финансов менен иштеп атабыз. Общественный совет аркылуу болуп да. Же болбосо түрмөлөрдү реформалоо. Демек ошо сиздер күчтүү болуп аткан үчүн парламент сиздерди кысып атат деп Булар ойлойсуздарбы? коррупцияга каршы ушундай бир задание Кремльден алган. Биз бордюжа келди булардын ошо инициативасынын астында Тажикстанда. Биз сразу чабуул болду. Ошо Эми мисалы айталы, Кремльден- болуптур, хорошо, биз жаманбыз, биз ошондой оюбуз жаман да, мен айтайын. Ошол биз сунуш кылып аткан мыйзам долбоорунун кайсы статьясы сиздин колу бутуңузду байлап атат? Эң сонун Шык Маматов менен Чолпон Жок, жооп бердичи, жооп бере албайт да, жооп бере албайт. Маанисиз законопроект деп. Мен өзүмдүн коллегалар суроо берейин, Мирлек. Кайсы статьясы бир өкмөт уюмдардын иш аракеттерине тоскоолдук жасап атат? бүт полностью формат. Жок, айта албайт. Кереги жок инициатива, кереги жок. Эч кандай неме жок, тоскоолдук жок ал жерде, Правоохранительный тоскоолдук жок. органы, финансовый органы баарын тең эми жинди законопроект бул деген. Атайын заказ менен келген. Анткени мен эмне үчүн ушундай жин келип атат? Ай, бизде атайын отвлекать этип жана Евроэске кирсин деп бизде дагы ушу депутаттар жардам берди. Российский Мен пропаганда. айтып коеюн, биздин мына Нарын, Верхний Нарынский ГЭСтер боюнча талкуу болуп атканда, биринчи ошону ратификация болуп атканда мен айтканмын. Россия биздин досубуз болсо дагы, биз Россиянын коррупционердик мамлекет экендигин эске алышыбыз керек деп публично айткам. Мен айткамын, Россиянын авторитардык мамлекет экендигин эске алышыбыз керек деп мен парламентте айткамын. Мен ошо пророссийскиймин бияңбы? Эми мен пророссийскиймин ошондон кийин. Эгерде мен Россиянын саясатын сындап атсам, мен каршы болуп атсам, мен ошо гана мен пророссийский болом, анан бар жүзө келип мен менен сүйлөшөбү. Эме Нуркалий Мырза, жок, азыр кыскача айтып берсеңиздер, бизде мына минута 1 мүнөттөн аркы бери жагында убакыт калды. Мына Казакстан менен ошол Орусиядагы ошол чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамдын бир түрү, анан ошол нерсе деп сиздердин оппоненттер каршы чыгып келатпайбы? Бизди кысым калат, жарандык коом ал жактагыдай мындай демократиядан чет Россиядан келдиби, башка жерден. Эми мен айтайын да, өзү жарандык коомдордун жөнүндө каяктан келди? Батыштан келди, тура. Түшүнүк өзү, түшүнүк как таковой гражданский сектор каяктан келди? Биздин мыйзамдар өзү каяктан келген? Ашарда болчу. Баардык жактан келди. Биз мыйзамдарды дүйнөлүк практикадан кабыл алып атабызбы? Кайсы мыйзамды Орустан албаппыз? Ойланайын. Ошо депутаттар депутаттар биз үчүн ошон үчүн өтпөй алдыңыз да. Эмне үчүн алдыңыз сиз? Кайсы мыйзам? Уголовный кодекс өзүнчө болду. Эмне үчүн Эстонияны гражданский кодекс өзүнчө болду. Всё переписано. Молодец. Бардыгын ошол мыйзамдарыбыз бар. Кеп ошонун мазмуну жөнүндө болуп атат. Эмне үчүн мазмуну жөнүндө сүйлөшпөйт? Мазмуну жөнүндө эч ким айтпайт. Шык Маматов да мазмуну жөнүндө сүйлөгөн жок. Эч ким сүйлөгөн жок мазмуну жөнүндө. Мына азыр мына 1 саат отурдук. 1 саат отурдук, мазмуну жөнүндө эмне сөз болду? Маанисиз мазмуну жөнүндө бир сөз болгон жок да. Копия алып алып ошол 3 депутат. Өзүнчө бир шайлоочуларга манкурт кылдыңар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз шайлоочулар бизден кыйын. Жогорудагы чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоору керекпи же жокпу деген суроону сиздерге таштаганбыз. Бизге 4405 кыска номер аркылуу билдирүүлөрдү жөнөтүп, ооба керек деген 46%, жок кереги жок деп 54% добуш беришиптир. Бул баягы түз эфирде эч кимге тартуу болгон жок, бул элдин пикири болду. Рахмат сиздерге. Сиздер кайчы пикир берүүсүн көрдүңүздөр. Биз бүгүн чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкууга алдык. Программага Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты, аталган мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Нуркамил Мадалиев мырза жана Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова айым катышты. Берүүнү мен Мирбек Айтикеев алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.